Кичигемде айылдын сол тарабында суу жок. Айылда айыл өкмөткө келдик. Мына Ажыбаев Нурсултан дейт, зам начальник дейт. Салам алейкум. Кандайсыз? Зам начальник сизби? Жок. Ким зам начальник? Каякта? Ордунда, жумуш ордунда барбы? Келген жокпу? Эмне себептен? Siz kim bol işteysiz? Ha? Bugün geldi mi işe? Gelgen yok mu? Sizge aytıp ketken yok mu? Ne göy masalalar bilen geldi? Rahmat. Assalamu alaikum. Kichigem ayıl aymağım. Ayıl ökmötü Mursaliyev Akılbayke жумушта жок, местасында замыда жок. Биякта ызы чолуп атат, суу жок. Кичигемде карьердин жолу ушунга чейин түртүлбөйт. Сол жак бетинде вообще бир айдан бери суу жок болуп атат. Саламатсыңарбы? Кандайсыңар? Уруксатпы? Акылбайке жокпу я? Каяка кеттиле? Сиз жоопту катчысыз да, сизге айтып кетиш керек эле да. Биз өткөндө келгенде дагы сиз эле иштеп аттыңыз эле эжекеси. Сиз эле жалгыз эле иштейсизби биякта? Малика. Сизге айтып кеткен эмескен да, каяка кеткен? Акимиятка кетти? Замы каякта, замы? Замдан тапшырмалар менен. Не тапшырмалар менен кетти. Эжеке, мен өткөндө да силерге кайрылгам да, Кичигемдин айыл аймагы боюнча эч кандай Кичигемдин оң тарабында бир айдан бери суу маселеси чечилбей атат да, суу ичпей атабыз. Экинчиден, өткөндө да бир видео обращение кылып тартып чыгардык эле, жол белгилери боюнча. Ошолор дагы ушул күнгө чейин эч кандай ишке кирбей атат. Машиналар катуу ылдамдыкта жүрүп атат. Сиз ал кишилер жок болгондон кийин үчүнчү лицо болот экенсиз да, третий зам экенсиз да эжекесиз, жооп бере аласызбы ошол суроолорго? Эмне себептен ушул күнгө чейин полицейский дорожный знактар боюнча гаиге дагы депкеде кат кеткен, гаилер депке писаниясын берген, дептегилер заявка кетириптир, заявка келсе эле, келген заявкасы келсе уже башташат. Бирок так маалымат жок да. 1 жылбы, 2 жылбы, 3 жылбы? Кандай заявкасы келсе эле баштайбыз. Эмне себептен анда Кичигемдин айылында оң жак көчөнүн оң жак бетинде школдун жанында жолдордун баары ачылып, казылып, чачылып, бир айдан бери суу жок да. Эч кандай коопсуздук каралган эмес. Жаш балдар ойноп жүрөт. Ошолоруңарды бир көзөмөлгө алып, сууну чыгарса чыгарып, чыгарбасаңар жолду көмүп, бир көзөмөлүңөргө алып бир иштеп берсеңер жакшы болот эле да. Хорошо, рахмат эжеке.